адилетсиздикке, айбанчылыкка кайдыгер карабаган элибизге интернет аркылуу болсо да маалымат жеткирип коеюн деп чечтим. Эгер чынчыл болсоңор, толук вариантын КТРиңардан көрсөткүлө. Албетте көрсөтө албайсыңар, анткени ал жерде ачуу чындыктар айтылган. Өзүңөрдүн абийириңер ачылып калат деп көрсөтпөйсүңөр. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация кнопкасын басып коюңуз. Анткени биздин жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Ассалому алейкум мекендештер. Кече Садыр Жапаров жөнүндө видео чыгарган элек. Ошол видеодо КТРге чыгарбай койгон видеону толугу менен сиздерге коюп берели. Андыктан видеого лайк басып, аягына чейин видеону көрүңүз. Урматтуу судья, адвокаттардын берген өтүнүчүн колдойбуз, конечно. Бирок чыгабызбы, чыкпайбызбы, аны сиз агым менен кеңешип чечесиз. Бизге белгилүү, айрыкча мына ушул прокурорлордун шефинясы Аида Салянова өзүнүн кетирген катачылыгын оңдош үчүн жан талашып сизге да киши жөнөтүп атканын билебиз. Булардын да кыйнап атканын билебиз прокурорлордун. Силер сүйлөп атасыңар, силер начар иштеп атасыңар депчи. Өзүнүн ошибкасын кычкырып билгиси келбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы мына Кумтөр боюнча бүтүндөй республика уже билди. Кумтөр эмне болуп атканын билди да. Эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмек эмес экен. Бул менин оюм да. Мына кече күнү ушул өкмөттүк комиссия барып текшерди. Биздин аркабыздан депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүк көргөзгөндөй болуп барып текшерди. Биз казып чыккандын ашып кетсе 70%-ын алып келип жогорку кеңештен окуду. Мен толук угуп отурдум ушуну радиодо. Андан сырткары мына өзүлөрү 30 жылдык стажы бар Динара Кутманова деген айлана чөйрөнү коргоо боюнча экспертти жалдап барышкан экен. Биздин эксперт Кыргызстандын. Мындан сырткары да группа бар экен, 4-5. Алардыкы да ошо 20-30 жылдык стаждары бар. Булар эмнени айтат? Булар 5 миллиард долларга чыгым болгон деп эсептеп чыгышты. Так суммасын эсептеп чыкты. Биздин комиссия эсептеген эмеспиз. Кийин тергөө тобу келсе эсептесин дегенбиз да. Бул 5 миллиард десе Темир Сариев айтат, "Жок, андай болбойт, аны төлөй алышпайт да" деп атат. Мына интервьюсу турат. Аны төлөй алышпайт да деп туруп 150 миллион штраф салып атат. Эмбай деңиздин тамчысындай нерсени салып атат да. Буга ким жооп берет 5 миллиард долларга? Эгерде дагы ушинтип отура берсек, биз ушундай сот залында ушак териштирип отура берсек, бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот да. Ким жооп бериш керек ага? Ким, прокурорлор жооп береби, бизби, сизби, же бул адвокаттарбы, же ага жооп береби? Бирөө жооп бериш керек да негизи. Ошондуктан урматтуу судья, биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эмне үчүн 5 миллиард долларга чыгым келтирип атсак, Сариев 150 миллион аны төлөй албайт да Динара деп, экөөбүз урушуп кеттик деп могу эксперт айтып атат. Сариев менен мен урушуп кеттик. Ошон үчүн бул жөн калбаш керек. Кыргыз эли да жалпы журтчулук билип коюш керек ушуну. А биз эмне комиссиянын көз карашы менен иштешибиз керекпи, мыйзамдын көз карашы менен эмес. Эксперттер санап берип атат. Анда эмнеге бул эксперттерди жалдап барды? Бюджеттен мына могу отурганыбыздын бардыгыбыздын чөнтөгүнөн кетип атат. 47 миллион сом коротушту ушуларга берип. А мен бюджеттен бир тыйын алган эмесмин. Аларга караганда эки эсе көп эксперттерди иштеткен, 40га жакын эксперттер. А булар 20 эксперт иштетип 47 миллион сом коротуп атат. Бу дагы сиздин, мына ошол эле прокурорлордун да чөнтөгүнөн кетип атат баары. Эмне үчүн муну айтышпайт? Эмне үчүн мына прокурорлор бизди күнөөлөйсүңөр дагы, ушундай фактыларды силер күнөөлөп чыкпайсыңар, а? Силердин бул милдетиңер да түздөн түз. Андан сырткары ошол эле шефиняңар Аида Салянова 1,5 миллиард сомду бюджеттен диги списать этип салып атат налогтон. Эмне үчүн муну көтөрбөйсүңөр? Биз диги талкуу болгон учурда муну да айтамын. Урматтуу судья, талкуу болгон учурда мен беремин сизге, өтүнүч келтиремин, жай аныктама чыгарышыңыз керек ген прокурор боюнча. Аида Салянова боюнча. Бул мыйзамдын талабы, менин талабым эмес. УПКда так көрсөтүлгөн. Канчанчы статья? 19-бу, 29-чу статьяда так көрсөтүлүп турат. Ошон үчүн мына биз баарыбыз эле, биз ушу тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес Кумтөр. Баарыбыз үчүн керек. Ошон үчүн тез аранын ичинде маселени чечип, ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Бул биздин соттун же болбосо тиги прокурорлордун эле же биздин кызыкчылыгы эмес, жалпы Кыргызстандын. Урматтуу төрага, кече комитет өттү. Материалдар таркатылып берилди. Ал жерде Кумтөр алтын кенин Кыргыз мамлекетине толук 100% алабыз деген сунуш кирип атат.
таркап кетип, мына кече түндө ошол диск дагы кетти эле. Кумтөр компаниясынын жетекчилеринин колунда жүрөт. Түнү менен компьютерлерин ташып, программаларын бузуп качып атышат. Март айларында президенти Вандер качып кеткен. Кече 11 июнда вице-президент по закупкам Стефанс дегени качты. Мен 5 числодо жашыруун кат бердим элем пограничниктерге. Бирөө бир интересоваться этип койгон жок. Бул адам эмне адам өзү? Преступникпи? Муну эмне үчүн сиз жашыруун кат бердиңиз деп Тиленов бир да жолу мага чалып сураган жок. Тилекке каршы Стефанс качып кетти да, вице-президент по закупкам. Бул миллиондогон долларларды бай 2 эсе, 10 эсе сатып алуулардан чөнтөккө салган адам болчу, канадалык. Ошондуктан менин дагы оюм, урматтуу төрага, бүгүн карап, тез аранын ичинде чечип, көзөмөлгө албасак, эртең Кумтөр алтын кени токтоп калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, булар азыр акчаларды да которуп кетет түнү менен. Баякы алтындарды да жок кылат, азыркы запаста турган алтындарды да. Ошону менен Кумтөр токтоп калышы мүмкүн. Эгерде Кумтөр токтоп калса, Кыргызстан мага десе бүт бюджетти, 1 жылдык бюджетин салса дагы экологиялык катастрофаны кайра калууна келтире албайт. Анда уже биз даже мамлекет катары жок болуп кетишибиз мүмкүн. Кошуна мамлекеттер бизге претензияны өтө чоң коет. Ошон үчүн менин оюм бүгүн эле карап, азыр чекитти коюп, тез аранын ичинде көзөмөлгө алышыбыз керек. Бүгүн түнү менен болсо да көзөмөлгө албасак болбойт. Рахмат. Динара Автанжиловна. 3-чү маселе мына Кумтөр боюнча. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр мына кече биз дагы материалдарды официалдуу түрдө кече алдык. Материалдар 800 барактан ашык. Материалдар көп, абдан жүйөлүү материалдар болуп атат. Андан тышкары токтомдун долбоорунда бир топ чоң жүйөлүү сунуштар, актуалдуу сунуштар болуп атат. Бир топ жүйөлүү өкмөткө тапшырмалар болуп атат. Ошон үчүн регламентте да бар, өкмөт жөнүндө мыйзамда да бар. Биз sunanабыз, бизге 3 күн берсеңиздер, биз буларды карап чыгып, даярданып чыгып, анткени бизге тапшырма берип атасыздар. Ал жерде эл аралыкта сотко бере турган бир маселелер бар болуп атат. Ошон үчүн биз аны жакшылап карап чыгып, эмки жумага же ушул пятница күнкө коюп берсеңиздер. Бул биздин сунушубуз. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен сиздин айткан жүйөлөрүңүз менен макул эмесмин. Өкмөт эч убакта чечпейт. Себеби алардан спонсорлук жардам алып атасыңар. Алардын кандай айткан условиясынын бардыгына макул болуп атасыңар. Бул жерде чекитти парламент гана коет. Ошон үчүн тез аранын ичинде мен себептерин айттым. Качып атышат. Бардыгын ташып алып кетип атышат. Миллиарддаган долларлар бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы. Экологияга келтирген зыяндары 10 миллиард доллардан ашат керек болсо. Эки эсе эле болбосо андан азыр эсептеп чыгыш керек. Ошон үчүн добушка коюп карашыбыз керек. Отдельно добуш коем. Айнура Точиевна, 4-чү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, азыр мына Барскоундун бир топ адамдары чалып атышат. Алар да ушу бүгүнкүгө келишти. Алар да ушу Кумтор маселеси бүгүн каралат экен деп келишти. Ошон үчүн мен сиздерге, урматтуу коллегалар, чоң өтүнүч менен кайрылам. Бүгүнкү күн тартибине Кумтор боюнча ушу маселени коюп, биринчи маселени ушу биринчи маселе болсун Кумтор боюнча. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу коллегалар, мен биринчи кезекте бир тарыхтан баштагым келип атат. Мындан бир канча жума мурда ошо Кумтөрдүн жолун тосуп атат. Губернатор катышкан деп Садыр Нуркожаевич ушу трибунадан, жогорку кеңеш трибунасына чыгып айтты эле. Андан азыр угуп атам, Мамат Самыров барып эле убада берип, Максат Сабыров барып эле убада берип токтотуп коюптур ал митингчилерди деп. Мен ушу нерселердин байланышын бир көргүм келип атат да, бирөөнү жаманатты кылып, ушул трибунадан бүткүл Кыргызстанга жар салып, мына мунун артында булар турат деп коюп, анан азыр болсо ажиотаж кылып атабыз. Мен сүйлөштүк эле кече эле 5-чи күнү карайлы бул маселени. Анткени себеби ошол жолду тоскондор болобу, нааразы болгон элдер болобу, биз бир иштиктүү жыйынтык бербесек, жөн эле карап эле келатабыз, эртең күн анан кийин дагы бир кезектеги кароо болуп калбасын. Ошон үчүн кеңешип, чогуу биргелешип, баарыбыз отуруп чечип, буга бар керек болсо ошол Кумтөрдөгү директорлор кеңешинде биздин өкүлдөр бар, Кыргыз тарабынан дайындалган. Ошолор да кошо чакырып, алардын да жообун угуп, мындай бир объективдүү, анан эртең күнү натыйжа бере турган иш кылалы, шашып эле эптеп баягы эшик тоскон 40 киши эшик тосуп атат, ошолордун алдына отчет бере коелу дебей, жалпы Кыргызстанга пайдалуу бир иш кылгандай бололу да. Жөн эле баягы кимдир бирөөлөрдүн жетегине кетип калбай, отуруп ойлонуп чечели. Бул маселе Кыргызстандын тагдыры
Kırgızstandın geleceğine байланыштуу маселе. Анан кийин эгерде кимдир бирөө компьютерлерди алып кетип атса, тиешелүү органдарга биз азыр тапшырма берели. Чыгартпасын компьютерлерин, карасын, кайтарсын. Биздин Кыргызстандын чегерасынын ичиндеги, биздин өлкөнүн ичиндеги ишкана болгондон кийин анын компьютерлерин кайтартыш, тиешелүү органдарга тапшырма берип, маселени чечиш биздин колубуздагы иш. Ошон үчүн мындай чуручу салаардан мурда биз ойлонуп иш кылалы деген сунуштамын. Ошон үчүн азыр биринчи кезекте эгерде Кошуп койгула biraz. Нургожоевичтин айтканы чын болсо, анда азыр биринчи кезекте тиешелүү органдарга тапшырма берели, компьютерлерин кайтарсын, ошол жерден чыгартпасын, бар документтерди кайтарсын, чыгартпасын. Анан биз шашпай карап чечип алабыз бул маселени. Урматтуу депутаттар, кумтөр боюнча болсо башка чыкпай эле койсок. Азыр добуш менен чечебиз. Экеме бар добуш менен. Сандур Нургожоевич, экономдойлук убактыбыз кандай дейсиздер? Жумуш убактыбыз аз эле калды. Üçüncü mikrofon. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Мен азыркы выступлениеге таң калдым. 40 киши чыга калса эле, биз ошону карайбызбы деп. Мына ошентип 40 киши чыга калса эле деп жүрүп, 2 жолу переворот болгон бизде. Буну дагы билип жүрүшүбүз керек. Урматтуу депутаттар, кумтөр боюнча азыр номер 1 маселе кылып карашыбыз керек. Мына барыбызга таратып берди тиги комитет 4 күн мурун. Барыбыз окуп чыктык. Бул деген билесиңерби, Кыргызстандын гана тарыхы эмес, мындай немеси Кыргызстандын гана тагдырына балта чаба турган нерсе эмес. Бул ошол Средняя Азия, Орто Азияга. Эртең эмне дейт кошуналар? Ошончолук уулуу заттар суу аркылуу кетип атса, биз кичине ойлонобузбу, ойлонбойбузбу? Биринчиден, экинчиден мындай да, кандай гана да маселе болбосун, келип камчынын учу президентке тиет. Аны да эске алып жүрүшүбүз керек. Биз эгер ушундай оор маселени бүгүн карабасак, бүгүн ушуга жыйынтык койбосок, тез аранын ичинде туура маалыматты ошол эле президентке, өкмөткө биз парламент жардам беребиз ушул акыйкатты, могу жерде адилетти талашып тартышып, жакшы жаман айтып атышып. Анан эл ушуну суранып атса, бизде ошондой балдар төрөлүп атса, балдар эмес малдарыбызды карагыла кандай болуп атат? Мен ойлойм, урматтуу депутаттар, бүгүн биринчи кылып кумтөрдү карасак, ансыз болбойт. Урматтуу депутаттар, ким чынында эле биздин өлкөбүздүн патриоту болсо, мына бүгүн азыр биз кумтөрдү карашыбыз керек. Муну окуганда жүрөгүң түшөт жөн эле. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, келгиле. Мына ушул маселеге жок дегенде биз элдин алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн абдан кылдат мамиле кылып туруп ушул маселени карап чыгалы. Рахмат. 5, анан 4. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен ойлойм, азыр сунуштар түздү, өкмөт тараптан, депутаттардан да. Буну азыр мисалы материалды кече алдык. Буну менен өтө чоң материалды таанышып чыгыш керек деп ойлойм. Азыр ошончо кылып кумтөрдү национализация кылыш үчүн, азыр эле чече коюш үчүн биз дайын болушубуз керек. Мен ойлойм, буну 1-2 күн карап туруп, шашып эле азыр чече коюш керек деген эч кандай кереги жок деп ойлойм. Карап таанышайык материал менен. Кече колго тийди. Бүгүн повестка дня коюларын мисалы эч кимибиз билген жокпуз. Анан азыр эле таанышпай кантип туруп кол көтөрүп чечебиз? Тем более вопрос национализация жөнүндө болуп атса. Эртеңинде Кыргызстанда фирмалардын баары эмне болот? Бүрсү күнү биздикин кылат деп туруп. Ошон үчүн мындай 1-2 күн карап туруп талдайык да. Жет өлчөп биргес деп. Рахмат. Танат Байкышевич, 6 биринчи чыкты деп атат, буяктачы. 6-чы микрофон биринчи. Урматтуу коллегалар, Асылбек Шарипович, муну ар бери чайкап сөздү көбөйтпөй эле колго салып чечип коюңуз. Кумтөр бул Кыргызстандын бүгүнкү тагдыры. Көрдүңүзбү? Кечээ күнү биз ушу жерден көрдүк видео тасманы. Ушундай чыга калып сүйлөп, эртеңки күнүбүз эмне болот деп күмөн санагандардын айынан биз кумтөрдү тарттырып ийгенбиз. Айтып атат, компьютерин алып кетсе алып келсин деп. Алтынды алып кетип, алып келбеген компьютерлерди алып келеби? Бул жерде компьютерде кеп эмес, кеп ошо кумтөрдүн өзүнүн тагдырында, өзүнүн тарыхында болуп атат. Колубузга тийген жок деп. Менин колума тийгенине материал 3 күн болду. Эгерде кызыккан адам, Кыргызстандын келечегине кайды керип карабаган адам 3 саатта 3 мүнөттө түшүнүп койсо болот. Кумтөр бүгүн көтөрүлүп аткан жок.
Бул ушул убакка чейин келген көйгөй. Анан кийин келип алып туруп, калган инвесторлор эмне болот деп. Эмне үчүн биз Кыргызстанга келген инвесторлорду төрүбүзгө орун берип коюп, анан бүгүнкү алардын тагдырын ойлоп отура берет. Кыргызстандын тагдырын ким ойлойт? Урматтуу Асылбек Шарипович, сиз колго коюң, эмеге добушка коюңуз. Ким кааласа каршы добуш берсин, кааласа каралсын деп добуш берсин. Мен добуш коям. Бул маселе боюнча чыкпайлы коюңуздарчы. 4-микрофон. Урматтуу депутаттар, мен дагы айтып кетким келет, ушул эле маселе боюнча бул айтууга туура келип аткан нерсе. Себеп дегенде бүгүн атылаш деп башка күнү карайбыз деп атабыз, бул туура эмес болуп атат. Себеп дегени ошол баянкы барскондо, жолду тозгондо, мен өзүм барскондук болом, кээ бир билбеген депутат болсо. Ошол жерлерден элден биз суранып атып, жолду ачып койгула, карап беребиз, мына комиссия иштеп атат. Ушу 20-сында карайбыз деп убада берип, ошого чейин Садыр Нуркожоевичти суранып биз комиссиянын жыйынтыгын бүтүрчү, мына 20-сына чейин карагыдай кылып. Анан ушулар иштеп атып бүтүргөн, биринчиден. Экинчиден, жалгыз Сабиров барып, элдер жерден жалгыз Сабиров токтотуп кетип калган эмес, ал туура эмес. Баягы Садыр Нуркожоевич эмоционально айтып алды го, көп ошол жерде депутаттар суранганбыз, туугандарыбыздан суранганбыз, баягы тааныган адамдардын баарынан сураганбыз. Анан да, урматтуу депутаттар, менен баягы личный нерсемди айтып коем. Мына бүгүн мен өзүмдүн атамдын бир тууганы 92-де өлүп бүгүн кое турган күн болчу. Мен барайын десем, сен ошо сен үчүн топурак солуп коелу, кетпей уш жерде болгонуңда элдин баары суранып кететен. Мен ошого чейин барбай калып атам, урматтуу туугандар. Анткени тетиякта элдин сөзүн уга элексиңер азыр. Эгерде эми бир көтөрүлүп боз үй тигип алып астында турсак, анда жогорку кеңешиңди дагы, өкмөтүңдү дагы эч кимди укпайбыз деп турат элдер. Ушуну түшүнбөйсүңөрбү? Азыр бүгүн силерди бүгүн чечим кабыл ала койгула. Аны буну деп кыйнап аткан эч ким жок. Карап баштайлык. Чечимдерин туура эмес жери бар экен деп атат өкмөт. Азыр деген бул долбоорду уш жерде отуруп алып, ийир отуруп түз кеңешип тууралайлы деп атабыз, урматтуу туугандар. Бүгүн эле Садыр Нуркожоевичтин комиссиясы жаза койгондой нерсенин баарын кабыл алып, талкалап туруп таратып эл деген эч ким жок бул жерде. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, күн тартибине киргизип карайлы, карап жүрүп отурганда анан ошондо билинет да, кайсы жери туура эмес, кайсы жери мыйзамга туура келбей атат, кайсынысын тууралашыбыз керек. Ошо кошуп коюңуздар. Биздин элибиз 120 депутатты шайлаган да о жерде. Урматтуу депутаттар, ушун бүгүн туура ойлонуп, туура карап коелук сураныч силерден. Рахмат. Урматтуу депутаттар, добуш койбоймбу? Жумакунович, азыр бардыңыздар, бириңиз менен азыр кайым айтышасыздар. Эмне кереги бар? Добуш менен эле чечип коебуз азыр. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу Жылдыз Айтыбаевна, карабайбыз деген эч ким жок. Как будто Кыргызстандын жаңгыз патриоттор сиз сыяктуу кылып көргөзүүгө аракет кылбаңыз өзүңүздү. Баарыбыз эле карайлы деп атабыз. Бирок 20 жылдан бери каралып келген маселени бүгүн чече турган болсок, мына азыр баштайлы, мен ага да макулмун. Бирок ошол караган маселенин жыйынтыгы чыгыш керек. Жөн эле кыйкырып элдин көзүнчө биз карайбыз деген менен маселе чечип кете турган болсо, баары карап буга чейин 100 жолу каралды, 100 жолу чечилбейт беле. Мындай чечкенге жараша, караганга жараша шашпай отуруп чечели деген эле маселе болчу. Жок, шашып эле бүгүн баштап ийсек маселенин баары чечилип, анан кийин ошо жол тоскондун баары токтоп калат деп ойлоп атсаңыз, азыр деле карайлы. Анан жөн эле адамдарды, баягы бу жерде турган адамдардын баарын тең өзүңүз мындай кое туруңуз, мен сүйлөп атайын. Өзүңүздүн оюңуздагыдай кылып бурмалап, каалаган жагыңызга түртүп жүрүп көрүп калганыңыз болсо, анда кечирип коюңуз. Мындан кийин бираз башкаларды да угуп, башкаларды да сыйлап, ошолордун пикирине жараша жооп айтып бериңиз, бурмалабай. Мен дагы бир жолу айтам, азыр да караганга даярбыз, бирок чечимибиз эмне болот, ошону айтып атам мен. Биринчи микрофон, анан үчүнчү микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, кыска сүйлөңүздөр, добуш көтөрөлүк. Мен азыр өзүнчө добуш коем бул маселени. Урматтуу депутаттар, материалдар негизи 5 күн мурун таркатылган. 800 барак болгону менен 400 барагы орусча, 400 барагы кыргызча. Биздин орус тилдүү коллегаларыбыз үчүн ылайыктап бергенбиз. Анын ичинен дагы 60 эле барагы выжимка кылып бергенбиз. Бир эле саат окуп чыкса адам түшүнөт. Анан көчө алдым, мурда күн алдым деп Бөдөш Мамыровна туура айтты, Бөдөш эже. Туп-туура айтты да. Керек болсо 3 эле саат отуруп окуп койсо болмок. Азыр деле сессиянын аягына чейин окуп койсоңор деле болот башынан. 60 эле барак выжимка кылып бергенбиз, чтобы түшүнүктүү болуш үчүн. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага,
мен айтпайын дедім эле ушул сөздүчү. Чыныбай Кыныч, ушул баягы өткөндө Кумтөргө кимиңер басып бардыңар мынакей? Ошо жол жабылганда. Бир депутат бардым деп айткылачы мына могу жерден. Мен действительно барганмын. Ошол жерден балдарга обещаниямды бергенмин. 20-сында алып чыгабыз деп айтылып, ошол жерден өкмөттүн мүчөлөрү менен депутаттардын атынан да ушул жерге эртеси алып келип, дем алыш күнү ушул ылдый залдан Асия Сасыкбаеваны чакыртып, Беков келип ушул жерден, баарыбыз ушул жерден, мына теле тасма турат ошону, стенограмма турат. Биз мойнубузга алганбыз ошол күнү. Максат Эсенович. Анан бүгүн келип айтып атасыз, чыгып коюп анан мынтип коюп деп. Өзүңөр басып барбайсыңар, анан кийин келип ушул жерден айтып атасыздар, ушундай деп. Мындайдын кереги жок. Эгерде элди ушинтип отуруп дагы көтөрүп алабыз. Ойлоп атасыздар го мына 4000 километр жерде 600 километрден ашык жерде мынакей чоң көл болуп атат да, химический көл жатат. Элестетсеңер, ошол бир күнү кулачы болсо Нарын дарыясына куюлат бул. Эң биринчи Нарындын эли куурайт. Андан кийин мына Ошко кетип атат, Жалал-Абадка, Өзбекстанга чейин чыгып кетет. Ушул жөнүндө ойлонуп мынакей целый Орто Азиянын проблемасы болуп атат бул. Кыргызстандын эле эмес. Ушуну карап чыгышыбыз керек. Анан 20 жылдан бери каралып чечилбей келген нерсе дейсиңер. А биз чечпесек ким чечет анда? Анда 20 жылдан бери каралып чечилген эмес деп бүгүн да карабай эле коелу анда. Ушул боюнча эле кыйкырып жүрө берели дагы. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча чыкпасаңыздар, мен добуш коем. Добуш менен чечелик. Экинчи микрофон кыскача. Анан 5. Мен кыскалай айтам. Урматтуу депутаттар, эми Кумтордун зыянын мына элдин бардыгы айтып атат, мен кайталабай коеюн. Бирок бир нерсени эскертип коеюн. Ошол Кумтор проекти Кыргызстанда, жаңы Кыргызстан тарыхындагы биринчи коррупционный схема болгон. Кумторду айынан легендарный парламент токтотом деп тарап кеткен. Кумторду айынан биздин биринчи премьер-министр өтүп кетти. Эми буну айта берсек сөз көп. Буну калтырбаш керек, карашыбыз керек сөзсүз. Рахмат. 5-чи микрофон, анан 6. Стенограмма үчүн айтып коеюн. Биринчи 5-чи микрофон болчу, анан 2-чи. Мен Чыныбай Турсунбеков коллегама жооп берип коеюн. Мына ушул жерде ушунча депутат, ошондой эле массалык маалымат каражаттары стенограмма жазып атат. Сиз айттыңыз, 40 киши чыкса эле биз ушул Кумторду карай беребизби деп. Бул сиздин сөзүңүз. Биринчиден, экинчиден, коллега Максат Сабиров туура айтат. Канча адам келет, биздин жарандарыбыз келет, жогорку кеңештин алдына кечирип коесуңар. Чыныбай Турсунбеков, сиз бир да жолу чыга элексиз. Мен өткөндө жүрүңүз, экөөбүз чыгып келели десек, сиз төрага чыгат, төрага маселени чечет деп туруп басып кеттиңиз. Бул да чындык. Ошон үчүн мен бурмалаганды билбейм. Болгон чындыкты бетке айтам, жагабы жакпайбы, это уже ваши проблемы деп коет. Ошондуктан биз бири-бирибизге, бетибизге чындыкты өз убагында айтмай сайын кечирип коесуз, төрага. Коллегама вакыт бердиңиз. Менин да убактым бар. Мен берип атам. Мен айтайын дегеним, бири-бирибизге чындыкты өз убагында бетке айтмай сайын эч качан биздин өлкөдө алдыга жылуу деген, жакшы жакка өзгөрүү деген, прогресс болот деген болбойт. Биз башка өлкөлөрдөй өз убагында ошол чындыкты айтышыбыз керек. Эми бардыгын каратып туруп, мен Чыныбай Турсунбековдун сөзүн бурмалап койгонумушмун, Кудай сакта. Ошон үчүн, урматтуу коллегалар, азыр Анвар Арткыч туура айтты. Муну сөзсүз бүгүн карашыбыз керек, биринчи маселе кылып туруп Кумторду карашыбыз керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бир депутат калыптыр, сөз берип коюн, наразы болбосун. 6-чы микрофон, Дастан Далбаевич. Кешев Дастан. Кыскача. Кешев Дастан. Хотелось бы попросить, во-первых, без эмоций как-то разговаривать, да, потому что что-то мы напряжены уже. Я бы хотел попросить, если будем рассматривать сегодня, то не первым, хотя бы там, дайте время хотя бы изучить материал. Я вообще даже не читал эти материалы. Потому что вопрос такой, на самом деле, серьезный. И во-вторых, ни один депутат не может гарантировать за весь парламент перед народом. Ни один депутат. Это на всякий случай, это для коллеги моего. Спасибо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ортоңку микрофонго чыккандарга башка сөз бербейм. Урматтуу депутаттар, мен отдельно добуш коем. Бирок эртең менен биринчи маселе эмес, биринчи маселеде эмес. Үчүн эле чакырылгандар келиш керек. Саат 2-ден баштап канча убакыт керек болсо ошону карайлык. Макулсуздарбы? Тааныш элекмин десе, анда 2-ге чейин таанышат алар.
Saat 2'den başlap karaylık деп. Biz толық кандуу тиешелүү адамдарды ушул жерге отургузайлык болбосо. Ким макул болсо макул, ким каршы болсо каршы. Добуш менен чечелик. Макулсуздарбы? Кумторду күн тартибине saat 2'den başlap киргизүү боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 100, каршы 4, бардыгы 104. Күн тартибине кирди. Бир нерсе дейин дедиңиз беле, Бөдөш Шамбаевна. 6-чы микрофон. Асылбек Шарифович, мен стенограмма үчүн айтып коеюн. Кумтордун маселеси боюнча материалдар суббота күнү таратылган. Общий отделден чакырып, даже пятница күнү кечинде чакырышыптыр. Келип алып кеткиле. Бир мындай орчундуу маселе түштү, суббота воскресенье депутаттар таанышсын деп. Ошон үчүн суббота күнү таркатылган. Эгерде помощниктериңер, жардамчыларыңар жаман иштесе, аны общий отделге жүктөбөгүлө. Общий отдел тараткан. Бөдөш Шамбаевна, өзү 6-чы күнү эле таркатылсын деп сразу кеткен. Бирок баягы депутаттар 6-чы күнү жумушта болбой 1-чы күнү алган да, ошон үчүн айтып атам. 1-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Кумтөр маселеси күн тартибине кирди. Кумтөр маселеси абдан чоң маселени жаратат. Ошондуктан бул жерде мамлекет башчысы келип отуруш керек. Мамлекет башчысынын оюн биз дагы билишибиз керек. Ал киши дагы ушул бийликке келгенде Кыргызстанга тартипти орнотом деп келген да, баары мыйзам тегерегинде болсун депчи. 31-чи маселе күн тартибиндеги saat 2 жалпы добуш менен 2'de карайбыз деп койдук эле. Ошон үчүн кезексиз карайбыз азыр. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2012 жылдын 15 февралындагы номер 16425 токтому менен түзүлгөн алтын казып алуу кенинин ишинин таасири тийген райондо жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүштүк процесстердин коопсуздугу жана калкты социалдык коргоо боюнча ченемдер менен талаптардын Кумтөр Operating Company жакы тарабынан сакталышын, ошондой эле жүзөгө ашырылып жаткан мамлекеттик контролдун абалын текшерүү жана иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия тарабынан жасалган иш жөнүндө отчет. Баяндамачы Садыр Нуркожоевич Жапаров, убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы. Чакырылгандар: Өмүрбек Токтолуч Бабанов, премьер-министр; Оторбаев, вице-премьер-министр; Салянова ооруп калыптыр, анын орун басары; Жээналиев, башкы прокурордун орун басары; Асан Кожоева Зина Мукаевна, Улуттук банктын төрагасы; Молдокулов, эсептөө палатасынын төрагасы; Казакбаев, тышкы иштер министри; Рысалиев, ички иштер министри; Сариев, экономика жана монополияга каршы саясат министри; Жапаров, финансы министри; Сабиров, социалдык өнүгүү министри; Атаханов, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы; Абдалиев, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы; Абулгазиев, социалдык фонддун төрагасы; Осмонбаев, Ысык Көл областынын мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары; Муратбеков, Нарын областынын мамлекеттик администрациясынын башчысы, губернатору. Чакырылды бардыгы. Урматтуу депутаттар, аталган маселе кече 3 комитеттен дагы өттү. 3 комитеттин тең корутундусу бар. Туурабы, Танат Макишич? Бар. Процедурный 6-чы микрофон. Урматтуу Асылбек Шарифович, эртең менен ушул маселе боюнча Мыктыбек Юсупович маселе көтөрүлдү эле да. Бул абдан орчундуу маселе. Мамлекет башчыбыз да катышып отурса жакшы болот эле деп. Ошону стенограмма үчүн айтып койсоңуз, чакырдыңызбы же ошол боюнча эле калып калдыбы, айтылбай? Кимди дейсиз? Мамлекет башчыны. Буну президенттин өкүлү айтсын. Урматтуу депутаттар, президенттин өзүнүн графиги бар, ошол боюнча иштеп атат. Туура түшүнсөңүздөр, алдын ала баардыгы белгилүү болчу. Ошон үчүн бирок төкпөй чачпай баардык маалыматты биз убагында берип турабыз, кечиктирбей. Рахмат. Урматтуу депутаттар,
Parlamentin liderlerinin sunuşu menen bugün açık aykın kalagan sorulardı berip жооптарды толугу менен алайлык деген ниет менен отурабыз. Комиссиянын жыйынтыгын карайлык деп, айрым маселелер, ачыкка чыкпай турган маселелер бар деп ошондой сунуш киргизилип атат. Лидерлердин сунушу менен жабык карайлык дегенди добуш коем сиздерге. Добуш бериңиздер. Жабык ачык айкын карайлык. Добуш бериңиздер. Жабык эшикте деп. Кечир добуш бербей туруңуздар. Процедураны ушу маселе боюнча окшойт. 5-нчи микрофон. Асылбек Шарипович, эми ушунча эл келип отурат. Эл отура берет, элди эме чыгарбайбыз. Элди чыгарбайбыз. Эл отура берет. Элди кантип чыгарабыз, өзүңүз ойлосоңуз. Бирок телевидениядан көрсөтүлсүн деп телевиденияда өзүбүз тарта турган болуп чечим чыгарып атабыз. Сиздер азыр кабыл болсо, азыр чечим өтсө, анын сунуш өтсө. Телевидение тартылат полностью азырчы, анан берилет. Турабы, Садыр Нуркожоевич. Биринчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Эмне үчүн телевидение биз ограничить этишибиз керек? Мына ушу эгерде жабык карала турган болсо, бир гана депутаттар калыш керек. Эгерде ушунча өкмөттүн мүчөлөрү олтурат, ушунча эл журт карап олтурат, мунун эмнеси жабык? Эмне үчүн биз элге маалымат бергенде коркушубуз керек? Коркпош керек. Элге маалыматты бериш керек. Бардык журналисттер, телевидение, газеты, бардыгылар алар жазыш керек. Айтканды угуш керек. Анан эгерде бул секретный материал болсо, анда бул жерде мына 200 адам отуруп алып, кайдагы секретный материал болмок? Ошондо урматтуу төрага, мен сизден суранамын. Эч кандай ограничение кылбаш керек бул. Рахмат. Мындай кылайлык, урматтуу депутаттар, мен добуш коеюн, добуш менен чечелик. Кандай палата чечсе, ошондой жыйынтыкка келебиз. Макулсуздарбы? Макул, 6-нчы микрофон. Асылбек Шарипович, эми бул Кыргызстандын байлыгынын ээси эл да. Анан эшикти жаап алып туруп сүйлөшсөк, эртең деген